Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 43 коронавирус менен катталган болсо, 43 киши катталган болсо, алардын 6-өсү реанимацияда жатат. Бул аябай чоң сандар. Мен эч кимди паникага түшкүлө деген чакырык эмес бул. Жөн эле ушул болуп аткан нерселерге көздү жакшы ачып кароо да. 6 киши реанимацияда. Бул деген сөз эмне деген? Мисалы үчүн ушул коронавирус бул жөнөкөй бир грипп эмес. Бул жөнөкөй тарт эмес. Ушуну баары түшүнсө экен деген бул белги да. 6 киши реанимацияда деген сөз бул 6 киши өз алдынча дем ала албай жатат деген сөз да. Эми үйдө отургула деген чакырыктар, үйдө отургула деген буйруктарды баарыбыз туура кабыл алышыбыз керек. Коронавирустун инкубация мөөнөтү 10 күн 14 күн экен. Эгер жөнөкөй грипптин инкубация мөөнөтү 2-3 күн болсо, коронавирустуку 10 күн 14 күн. Бул деген сөз сиз 10 күн 14 күн такыр эчтекени сезбей эле кадимки эле ден соолугуңуз жакшы болуп эле жүрө беришиңиз мүмкүн экен. Эң коркунучтуусу ошентип жүрүп башкаларга жугузуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан үйдө отуруу бул өтө зарыл нерсе. Тилекке каршы эң коркунучтуусу али алдыда болушу мүмкүн, себеби бул оору менен алышуу негизи оңой эле. Бул ооруну дарылоо, симптомдорун жоготуп дарылоо негизи оңой эле. Эң чоң маселе туудурган нерсе бул аппараттардын жетишсиздиги. Эң чоң маселе ушул. Себеби бул вирус адамдын денесине киргенде кадимки гриппке окшоп бизди тамагыбыздан, мурдубуздан эле алып, же жөтөл менен, бир аз ыстыма менен эле чектелбестен бул аябай чоң ыстыманы берет биринчи. Анан бара-бара акырын жөтөлгө өтөт, кургак жөтөлгө өтөт. Ал жөтөл өпкөгө өтүп кетет. Өпкөгө өтүп, өтө курч түрүндөгү пневмонияга алмашат экен да. Мен өзүм эксперт эмесмин, бирок бул жөнүндө башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды окуп, түшүнүп анан сүйлөп атам. Өзүм тааныштарыма да ошентип айтып атам. Өзүңдү өзүң изоляциялоо, өзүңдү өзүң башка коомдон, башка адамдардан алыстатуунун негизги максаты ушул. Коронавирусту тарап кетпесин. Азырынча ага бул дартты айыктырууга дары деле жок, вакцина деле жок. Бирок чоң кризис болбош үчүн, адамдардын саны аябай көп болуп кетпеш үчүн жасалып жаткан иш-аракеттер болуп атат да. Ошондуктан мен муну колдойм, 100% колдойм. Жана ар бир кыргызстандык дагы буну колдосо жакшы болот деп ойлойм. Кудайга шүгүр, элдер ушинтип түшүнүп, ушундай иш-аракеттерге, иш-чараларга түшүнүү мамиле жасап, көп үйдө отурат. Эгер Италиядагы азыркы маселеге кайрылсак, ал жактагы эң чоң маселе медиктердин жетишпегени эмес, же медиктердин чара көрө албаганы эмес. Ал жактагы эң чоң маселе жөн эле ооруга чалыккандардын саны аябай көптүгү, жана аларга оорунун жоктугу, жана эң чоң маселе болуп, бул өпкөнү искусственный вентиляциялоо аппараттары жоктугу да. Эми элестетиңиздер. Эгер бизге азыр бир эле больницага 100 киши түшө турган болсо, чоң температура пневмониясы менен, ошол бир ооруканада канча аппарат бар деп ойлойсуздар? Канча кислород бере турган аппарат бар? Бир эле немеде. Бир эле ооруканада. Ошондуктан бул аябай чоң коркунучтуу маселе. Жана анын жеңүү жолу бул үйдө отуруу.
азырынча үйдө отуруп көчөгө чыгып керектүү нерсени алып мүмкүнчүлүк болушунча адамдар менен азыраак контактта болуп учурашпай жакындабай үйгө келгенден кийин колду тазалап жууп ал жөнүндө мен өзүнчө дагы видео жасайм.